Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биздин сиздерге кайрылуубуз ушул Атабеков Мамат деген биздин айылдашыбыз 70 жаштагы ата изделүүдө деп тынымсыз кайрылуулар жасап жатабыз. Жана ошондой эле үй бүлөсү, бала чакасы, кыздары, келиндери баардыгы тынымсыз ушул күнү түнү издөө салып таппай атышат. Ата үйүнөн чыгып кеткен боюнча 20 күнгө жакындап калды мынакей бүгүнкү күндө. Ал каерде жүрөт, кантип жүрөт, таптакыр белгисиз. Бул ата жашы 70-те, ошо акыл эс тутумдан жабыркап ооруп аткандыгына байланыштуу кай жерде жүргөнүн билбейт. Ошол Бишкекке баласынын үйүнө барып чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатат. Достор, эгер сиздин YouTube каналдабы же Instagram, TikTok баракчаңызда болсо, мына ушул атанын менин үнүмдү ушул видеону көчүрүп алып, болушунча чыгарып жардамдашып койгулачы. Анткени бүгүнкү күндө мал издесе канчалык адам түйшөлү издейт, башкасы жоголсо, дүйнөсү издесе жоголсо, бул жердечи достор көңүл буруп коюңуздар. Дүйнөгө келишибизге себеп болгон эң кымбат асыл адам болгон ата изделүүдө. Ата табылбай жатат. Ошо табылып себепкер болуп каларсыз балким сиз жана биз. Ошол эгерде кимде ким ушул экранында турган атаны көргөн болсо, көрүп эле мүмкүн өтүп кетип аткандырсыздар. Көрсөңүздөр ата дагы деле табыла элек экен деген эме менен сөзсүз билдирип, балким сиздин бир кошунаңыздын үйүндө отургандыр, алып отургандыр, балким бир жерде отурганын көрүп каларсыздар. Көрсөңүздөр сөзсүз байланышка чыгып, менин деле WhatsApp номерим бар. 0500 83 83 83 деген номерге WhatsApp'тан жөнөтүп коюңуз. Болбосо экран алдында турган телефон номерлерге байланышып, сөзсүз билдирип коюңуздарчы. Анткени атанын аман табылып калышына бүгүн өтө тездик менен издөө салып табышылык өтө зарыл болуп турат. Ошон үчүн баарыңыздардан өтүнүч, ушул видеону көбүрөөк бөлүшүп, көбүрөөк комментарий жазып койгулачы. Ушул дагы болсо чоң жардам болуп турат. Бирибизге бирибиз муктаж болбойлу, достор. Биздин муктаждыгыбыз бир гана жаратканга болсун. Бирок эң негизгиси ушул атанын табылып, жашоосунда балдардын кашына аман келип, жашнакай жашап калышына бир себеп болойлу. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Мүмкүн болушунча бата тилек, намаздарда дуа кылып туруңуздар, достор.